Кыргызстанда бир эле парламент эмес, азыр журналистика дагы мокоду. Башкача айтканда, бийлик күч менен, сот менен мокотту. Журналистика эмес, көп саясатчыларыбыз дагы мокоду. Элитабыздын дагы көпчүлүк бөлүгү бир тобу мындай мокоп калды. Адилеттүү сөзүн айткандар азайып, мындай жалган кошоматчылардын саны тездик менен аябай өсүп жатат. 2010 жылдагы революциядан кийин эмне өзгөрдү деген суроого азыркы бийликтин бир гана жообу бар эле. Бүтүндөй дүйнө коомчулугуна, биздин элибизге, жарандарыбызга мактана турган. Бул биз соңку 6 жылда эркин коомду курдук, сөз эркиндигин калыптадык деп айтса болмок. Бардык жерде, анткени андан башка экономикабызда өсүш жок, социалдык тармактагы абалыбыз жакшы эмес, бирок жалгыз мактанычыбыз бул сөз эркиндиги болчу. Biz мына журналистиканы, журналисттерди медиага тийген жокпуз, соттошкон жокпуз, бизди сындап атат, бирок биз чыдадык. Мына ушундай коом курушубуз керек деп мактанса, мындай болмокта, бирок кашайгыр акыркы убакытта ошол жалгыз жетишкендигибизден дагы биз айрылып калдык. Айрылып баратабыз күндөн күнгө. Жакында эле мына чек арасыз кабарчылар деп аталган эл аралык уюм өзүнүн рейтингтерди чыгарды. Кыргызстан сөз эркиндиги жаатында көйгөйлүү өлкөлөрдүн катарында болду. 180 өлкө ичинен Кыргызстан былтыр 85-чи орунда элесе, быйыл 89-чу орунга түштү. 4 позицияга артка кетти. Эми алардагы мындай чындыгында көп кырдаалды жакшы билбейт окшойт. 4 позиция эмес, негизи 14 позицияга артка кетти десе дагы бизди жарашат. Анткени бизде азыр сөз эркиндиги кооптоп алды экенин мындай журналисттер, коомчулук өзүнүн жон териси менен сезип атат. Заноза сайтына миллиондогон айыппул салынган аз келгенсип, мына сайтты жаап тынышты. Азаттык, 24 KG, башка телеканал гезиттер менен соттоочулар болуп атат. Мына арабызда отурат Нарын Айыптын Карыган апасы жашаган батиринен бери камакка алышты. Ушул эмне жакшылыкпы? Сентябрь телеканалын сот мыйзамсыз кара күч менен бийликтин тапшырмасы менен заматта бир дагы мындай мыйзамдык процедураларды карабай туруп жаап тынышты. Азыр эми бийликтин анча-мынча кемчилигин айтып турган, сын айтып турган бир 2-3 сайт, дагы 1-2 радио, 1-2 телеканал калды. Башка жок. Эми эркин медианы чектөө боюнча мына коллегаларым отурат, парламентте дагы бир канча талкуулар болду. Biz жаңы мыйзамдарды, өсүп өнүгүүнү, элге жакшы шарт түзүү боюнча мыйзамдарды кабыл алуунун ордуна мына ушундай адилетсиздикке багытталган мыйзамдар, демилгелерге каршы чыгып отуруп, мына 1,5 жыл убактыбыз кетти. Мындан ары дагы мен мындай сезип турам, адилетсиздикке каршы күрөшүп жүрүп, биз жаратмандык эмес, ошол нерсеге гана каршы туруп убактыбыз өтчүдөй болуп калды. Эмнеге алып келет? Эркин медиаларды, журналисттердин оозун жабуу эмнеге алып келет? Бул абдан кооптуу. Журналисттер азыр өзүн өзү чектеп калды. Коомдогу болуп аткан адилетсиздикке, ой, мен жазбай эле коеюнчу. Менин дагы телеканалым жабылып калбасын. Мени дагы камап койбосун. Мага дагы 2 миллион, 10 миллион сом айып салып койбойсун. Ушундан көрө тынчыраак деп туруп турайынчы, күтүп турайынчы деп журналисттер азыр өзүн өзү чектеп, соттон, бийликтен коркуп калышты. Эми бардыгы эмес, Мына бир канча сайттар адилеттүү, ошого карабай мындай беттегенин бербеген журналисттерибиз жок эмес. Ошолорго мындай биз көбүрөөк жардам беришибиз керек деп ойлойм. Азыр жаңы өкмөттүн курамы келди, медиада алардын анык жүзүн ачып берген бир мындай жакшы аналитикалар да болбоду. Анткени алар менен дагы мамилени бузуп, алар менен соттошуп. Анткени ага тийсең бир киши капа болот. Буга тийсең дагы бир киши капа болот. Ошентип мындай мына криминалдык төбөлдөр деп коебуз, анагы улам ай сайын бирөө бошойт, жума сайын бирөө бошойт, шайлоого иштеп атыптыр, штаб ачып алыптыр деп сүйлөшөбүз. Бирок ошону журналисттер дагы мындай коомчулукка кенен жеткире албай калдык да азырчы чындыгында. Анткени аларга дагы тийгенден коркобуз да. Биз кимге ишенебиз? Анткени бийлик өзү ошолор менен камыр жумур болуп иштешип атса, анан бизди коргой турган ким? Азыр биз таппай калдык. Биз кимге ишенсек болот? Криминалдык лидерлер сот чечимине аралашкан учурлар бар. Ошону мындай абдан өкүнүчтүү жагдай болуп калды да. Эгерде биз ушундай темпенен кетип, баарыбыз мокой берсек, эртең эч нерсеге таң калбай калабыз. Жаңы президент болгон адам бир тууганын мэр коюп,
дагы бир тууганын министр коюп, дагы бир тууганын элчи койсо, ага деле биз көнүп беребиз. Ушундай турбайбы, эми күтүш керек турбайбы депчи. Ошон үчүн мындай абдан азыр бир кейиштүү жагдайда турабыз. Менимче мына ушундай тегерек столдор, жыйындар 3 киши болобу, 100 киши болобу, 10 киши болобу, биз мындай өткөрө беришибиз керек. Мен мындан бир топ бир 2-3 ай мурун мага куудулар кайрылды. Депутат катары кайрылып, эмне болду десем, бизге сахна бербей атат дейт. Эми маданият деле, бул деле сөз эркиндиги да. Анан мен чалдым. Тиги спорт ордосуна чалдым, министрликке чалдым. Анан мен эми ойлодум да. Тиги чоң бийликтегилер ушул куудулдарга чейин, сахнага чейин киришпесе керек эми. Анчалык мындай деңгээлге түшпөсө керек деп ойлосом, мен мындай сурап келсем, келип ошол жака тагылат экен да. Анан ошол таасирдүү кишилердин бирине кирип айттым, эми элибизге жок дегенде эми күлгөнгө дагы тийип аласыңарбы? Кичине күлүп турупсуң эми жок дегенде. Бирок мен ушуга мындай абдан таң калдым. Айтсам айтат, эми куудулдар дагы мындай акыркы жетишкендиктерибизди мындай көрбөй атпайбы? Мындай алардын мындай көзү көрбү, жанагы эле жаман жагыбызды айтат деп. Эгерде чындап коррупцияга каршы күрөшөм деген ниети болсо, адилеттүүлүк орнотом деген бийлик болсо, мына өзүн сындап аткан журналисттерди чакырып грамота бериш керек. Сыйлык бериш керек. Керек болсо бизди көбүрөөк сындап тур деп машина алып берип, батир алып бериш керек болсо. Мына биздин абийирибизди дагы ачып тур. Анткени силер бизге жардам берип атасыңар деп. Бизге окшогондорду жээрбей, мына Медеткан Шаримкулович сыяктуу аксакалдарды улам чакырып кеңешип туруш керек. Эмне болуп атат? Кандай кеңеш бересиңер деп. Бизде тилекке каршы мына ушундай болбой атат. Мен бизди эми мамлекеттик телеканалдардан мына ушул жерде турган парламент өкүлдөрүнүн деле, башкаларды деле баягы сын айткандарды мамлекеттик телеканалдар жок дегенде сүйлөгөнүбүздү, же бир демилгелерибизди көрсөтпөй эле койсун, мындай кебетебизди дагы көрсөтпөйт да мындай. Кебетебизди ушул. Ана мен региондорго чыкканда ойлойм да, бизди элдер унутуп калса керек, ушундай киши бар экен. Мындай айылдарга барганда десем жок. Урматтуу туугандар. Мен Ноокатка барсам, Алайга барсам, Нарынга барсам, Таласка барсам, элдердин бардыгы билет. Келип колду кысып, анткени элдин көбүндө азыр мындай смартфондору бар, YouTube'дан барды көрөт экен. Мына жакында Сентябрь телеканалы жабылганда биз сүйлөсөк, YouTube'га чыгарыптыр. 100 миңдеген адамдар издеп көрүп атат. Ушунун өзү көрсөткүч да. Мамлекеттик телеканалдарга, бийликтин медиаларына элдин ишеними кетип, мына ушундай чындыкты, адилеттүүлүктү алакандай болгон телефондон издеп калышты. Мына ошол жактан издеп атышат. Ошол жактан жазышып атышат. Эми Кудай сактасын, ошол жанагы баарыбыз ишибиз түшүп отурган тиги социалдык тармактарыбыз дагы аман болсун деп туралы азыр. Анан алга чейин жетсе, менимче башкача болот. Жакында эле мен Ош шаарында болдум. Анан мындай нерсени байкадым да. Азыр тиги Өмүрбек Чыкеевичти камаса, бир медиалар жапса, адамдар элибиз мындай көчөгө чыкпай атпайбы? Нааразылык акциялары чыкпай атпайбы? Бирок эң өкүнүчтүүсү, бийликтер мына элдер көчөгө чыкпай атат, нааразылыгын айтпай атат. Демек, элибиз бизди колдойт экен да деген бир жаңылыш, мындай түшүнүккө ээ болуп алышты. Ушул эң өкүнүчтүү. Элибиз буларды колдогондон эмес, болгону стабилдүүлүк болсун, тынччылык болсун. Улам бийлик алмашкан менен өзгөртпөйт экен. Буларды алмасак дагы бирөөсү келет экен, алар дагы ушундай болуп чыгып калат экен деп мындай ишенимден кеттик. Бизде азыркы мына саясий элитабызда дагы, жаш муунда дагы мойнубузга абдан чоң жүк жүктөлдү. Биз элдин ишенимин 20 жылдап кеткен ишенимди кайтарышыбыз керек. Жок деп үмүттү өчүрбөшүбүз керек. Барган жерден элибиз менен кошо кейип отурсак биз ушундай болуп калды, эми эмне кылабыз деп. Андай болбойт. Биз баарыбыз элибизге дух беришибиз керек, күч беришибиз керек. Мына биз өзгөртөбүз. Болот буюрса, элдик бийлик акырындык менен орнойт. Реформалар жасалат, өзгөрөбүз. Жаңы биз башкача Кыргызстанды курабыз деп элибизди ишендирип, дайыма барган жерде мен жана айткандай 3 киши болобу, 10 киши болобу, 100 киши, 1000 киши болобу, мындай айтып турушубуз керек деп ойлойм. Эми талкуунун жүрүшүндө балким сөз болсо биз дагы кошулабыз. Анан бир маалымат айтып коеюн. Биз мына 5-сентябрда Ошто жаштардын өзүнүн демилгеси менен Ош шаарында дагы ушул сыяктуу тегерек стол болуп атат. Региондордо дагы бар өздөрүнүн сөзүн айтабыз деген адамдар азыр бар. Анан мен азыр сөз эркиндиги жөнүндө сүйлөгөндө мындай бунун өтө баалуу нерсе экенин
Биз бийликтер мындай түшүндүргөнгө аракет кылышыбыз керек да. Биз эми түшүндүргөнгө аракет кылдык, бирок болбой атпайбы. Анан жолдор курулуп атат, мектеп салынып атат, жакшы эле жашап атпайбызбы, бизге сөз эркиндигин эмне кереги бар деген болбойт. Адамдар качан өзгөчө биздин Кыргызстандын эли эркин абадан дем алып, эркин пикир алышып, каалаганын сындап, каалагандай добуш берген учурда биз ошондо бактылуу жашайбыз. Анан 4 мектеп менен 2 көпүрө курулса эле биз баарыбыз бактылуу болуп калып унчукпай калбашыбыз керек да. Мындай алардын жумушу, аны жасаш керек. Ошон үчүн бактылуулук бул бир гана мындай байлыктан турбайт. Бул сөзсүз түрдө эркиндик маанилүү. Ош шаарында эгер каалоочулар болсо, биз менен байланышып барсаңыздар болот. Мен башка шаарларга дагы барабыз, мына региондорду кыдырабыз. Мен ушуну айтайын дегеним да, биз көбүрөөк ушул элди кыдырышыбыз керек азыр. Тегерек столдор дагы абдан жакшы, бирок бул жерде ойлор айтылыш керек. Анан көбүрөөк ушу элди кыдырбай атабыз да. Элди кыдырсак, адамдар жанагындай акимдин буйругу менен маданият үйүнө чогулуп алып эле бир жолугушуулардан аябай чарчаптыр. Мындай бизге окшогондордун, сиздерге окшогондордун сөзүнө абдан муктаж болуп турат. Ошон үчүн көбүрөөк элди кыдырышыбыз керек деп ойлойм.